Эми бүгүн туган не кылабыз? Рамазан айга кандай киребиз? Ата энеси барлар ата энесине тез кабар алып, тезирээк алардан дуасын алып, патасын алып, көңүлүн алып, кызматын кылып кирейли Рамазан айга. Эми ата энеси жоктор бар. Ойлонуп отурушат. Хай. Кана атам болсо. Ушу дүние көр дүние деп атама кызмат кылбай өтүп кетти. Апама кызмат кылбай өтүп кетти. Карач. Россияда элем. Карач. Паланча жерде элем. Көңүл урбай ушу аялым, катыным, бала чакам деп жүрө берип, ушунда мен билбей калыптым деп. Мен буларга дуа кылбапмын деп. Аларга кандай? Аларга дуа кылыңыз эми сиз. Колуңуздан башка эч нерсеңиз келбейт. Аларга дуа кылыңыз. Рамазан айдан алдын ар бир намаздан кийин алхамдулилля Алла Таала ислам динин бергенине биз ата энебиз тирүү болсо дагы, өткөн болсо дагы 5 убакыт намазда унутпайбыз биз. Мындай дин барбы? 5 убакыт намазда унутпайбыз. Күнүнө. Мындай эмес бар. Bir жумадан кийин унутуп кала турган же, bir айдан кийин же, bir жылдан кийин унутуп кала турган. Мусулман баласы ушуга шүгүр кылабыз. Ата энени биз өлгөнгө чейин унутпайбыз. Мына дин деп мынаны айтат. Болгондо да 5 убакыт намазда Алла Тааладан дуа кылабыз. Я Алла, Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Я Алла, ата энеми өз райымыңа бөлөгүн, өз мээримиңе бөлөгүн. Кандай алар мен кичинекей кезимде өздөрү эркелетип, райымына бөлөк чоңойтканда, я Алла, райымыңа бөлөгөр. Бөлөгөр, я Алла. Мээримиңе тарта көр буларды деп. Демек иншалла кимдин ата энеси өтүп кеткен болсо, дуа. Алар эң чоң сиздин дуаңыздай. Сиздин дуаңыздай бирөөнүн да бу дуасындай тийбейт. Сиздин дуаңыздай бирөөнүн дуасы да кандай жетпейт. Сиздин жүрөгүңүздөгү дуа башканын жүрөгүндө дуандай чыкпайт.